Sizler менен ОМК сандардын касиети боюнча 4-чү тестти баштайбыз. Биринчи эсеп 4 даражасы x көбөйтүү 5 даражасы x 400 болсо, анда мына эки колонканы салыштыруу керек. 4 даражасы x жана 5 даражасы x'ти 4 жерде 5 даражасы x деп жаза алсак болот. 400 жаза турайын. 4 жерде 5 20. 400 болсо 20-нын квадраты деп жаза алсак болот. Ошондо бизде x барабар 2 болуп калат. Бул жерде да не десек болот? 2 көбөйтүү 5тин даражасы x же болбосо 10 квадраты x бизде 2 да. 10-дун квадраты 100, 100 200-ден кичине. Б колонка. Экинчи эсеп. А, Б натуралдуу сандар. А минус 10дон кичине жүп сан. Жок, бул тире окшойт. А 10дон кичине жүп сан. Б 3дөн чоң так сан дейт. Анда 2 менен салыштыргыла А, Б'нын катышын. Макул. Бул жерде эң чоң маанини табышка аракет кылайлы. Качан мына бизде бөлчөк чоң болот. Качан гана А өзүнүн чоң маанисин кабыл алганда, бул деген 8. 10дон кичине да. Б 3дөн чоң так сан дейт. Эми 3дөн чоң болгондон кийин 5 болот да. 8ди 5ке бөлүп турган болсок, 1,6. 1,6 2ден кичинекей А вариант. Башка сандарды койсок болот. Бирок эки аякта турсун, 1,6дан да кичине болуп кетерет. Эң чоң маани бизде 1,6. Үчүнчү эсеп. 5ке бөлүнө турган 6 удалаш сандардын суммасы 165ке барабар. Сандардын эң чоңу. Бизде канча сан бар экенин? 6 сан. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандын суммасы 165ке барабар. Ушул сандарды бизде эмне менен окшош. Окшоштугу бардыгы 5ке бөлүнөт экен. Биринчи санды n деп алсак, кийинки сан бизде n плюс 5, үчүнчүсү n плюс 10, n плюс 15, n плюс 20, акыркысы n плюс 25 барабар 165 болуп калат. Эми жөнөкөйлөтсөк, 6 жолу n болду. 5, 10, 15, 30, дагы 95 болуп атат да. 6n плюс 95 барабар 165. Ошондо 6n барабар 165 минус 95. Канча калат? 70 калабы, 80 калабы, 90 калабы? Так, 5. Тура эле эсептедимби? 25, 20, 45, 60, 75. Ошо туура эмеске окшоду. Мына жерибиз бизде 75 экен. Эми мына жерде 90 чыгат. Бул деген n барабар 15. Бизге 6 сан керек. Эң чоңу керек да. n плюс 25 табабыз. n плюс 25 барабар 40 болот экен. 15 кошуу 25. 40 менен 40 барабар болот. В вариант. Төртүнчү. А S'дан кичине жана А, Б, С сандарынын арифметикалык орточосу Б'дан чоң дейт. А, Б, С сандарынын арифметикалык орточосу Б'дан чоң. Б'дан чоң. Анда А плюс Б плюс С чоң 3Б болуп калат. Мына Б'ны оң жакка алып өтө турган болсок, А плюс С чоң эмнеден? 3Б минус Б 2Б болот экен. А плюс С ошондо 2Б'дан чоң болот экен. А менен Б'ны салыштыргыла дейт 4-эсепте.
Эми жөн эле сандарды ала турган болсок, айтайлы, мына 1, мына 5. Ошондо 1 плюс 5 6 эле болуп калат. Бул жерде болсо эки жерде 2 болушу мүмкүн, 4 кичинекей болот. Ошондо бизде b чоң болуп атат. Бирок бир гана ушул эле учур эмес да, башка учурду карашыбыз керек да. Айтайлы, мына жерде 3, 4. 3 плюс 4 7. B'ni 3 деп алсак болот да. Эки жерде 3 6 болот, 7ден кичине. Ошондо 3 3 барабар болуп калып атат. Ал деген сөз Г вариант. Ушул эле эмелер менен, туюнтмалар менен Б менен Сны салыштырыш керек. Эми карагыла, 2 варианты тең, Б чоң болуп атат да. 5 2ден чоң, 4 3ден чоң. Б деген Сдан кичинекей болуп атат. 6-нчы номер. А, Б, С удалаш жуп сандар. Андай болсо, мына туюнтманы эмне кылыш керек экен? Салыштыруу керек экен. Эмне менен айырмалап атат? Мына эки удалаш сандарды карагыла, плюс минус турат, бул жерде С минусы. Минус 1ди жөн эле кашан сыртына чыгарсам, А плюс Б минус С болуп калат экен. Эми айтыш мүмкүн да, мына сол жагыбыз чоң деп. Бирок терс удалаш сандарды ала турган болсок, наоборот, бул жагыбыз чоң болуп калат да. Ошондуктан эмне болушу мүмкүн? Сол жак чоң болушу мүмкүн, оң жак деле чоң болушу мүмкүн. Ошондо бизде кайра эле Г болуп калат экен. Түшүнүксүз болсо, жөн эле эки вариант сандарды коюп койгула. Жуп сандар жана терс сандарды коюп иштеп көргүлө. X мана санын 9га жана 4кө бөлгөндөгү калдыктардын суммасы экен. Макул, анда бөлүнүү касиеттерин колдонобуз. Биринчи 4төн баштайлы. 4кө кандай сандар бөлүнөт? Акыркы 2 цифрасы бөлүнсө. Ошондо 11ди 4кө бөлө турган болсок, 2 болот дагы, калдык 3 болот, калдык 3. Ал эми мына санды 9га кантип бөлөбүз? Санды бөлүп чыгайбыз. Касиети кандай эле? Сандын цифраларын суммасы 9га бөлүнсө, бөлүнөт, бөлүнбөсө ошол эле калдыгы болот. 1, 2, 3, 4 жана башка 9га чейин и 1, 0, 1, 1. Ушуну 9га бөлөбүз. Бизде сумма канчага барабар? Бизде сумма, здравствуйте. Репетиция будет, хорошо. Да нет, ну заходите, ладно. Мына сандардын суммасын эсептейбиз. 1ден 9га чейин бизде 45 болот дагы. Дагы 3 бирдик 48. 48 бөлү 9, ошондо 5. Калдыгыбыз кандай болуп калат? Калдыгыбыз 3 эле болуп калат экен. Эми эки калдыктын суммасы x болот экен. X барабар 3 плюс 3. Биринчи калдык, экинчи калдык 6. 6 6га барабар. Сегизинчи эсеп. A1 жана башка A5 удалаш сандарынын арифметикалык орточосу 12. A1, A2, A3, A4, A5 сандарынын арифметикалык орточосу 12. Ал дегени ушул сандардын суммасы 60 экен, 60.
Sanдар bizde qanday udalash? Shuna qarag'ala. Эми удалаш болгондуктан бирге эле айырмаланат да. Азыр 60-ты кайра эле 5ке бөлсө 12 да. Ошо 12 бизде мына ортодогу сан болот да. 12, кийинкиси 13, акыркысы 14, бул жерде 11 жана плюс кереги жок 10. 10, 11, 12, 13, 14 сандарын суммасы. Текшерип коелу. 21, 33, получается 46 и 60 турали. Ал эми B1 жана B4 удалаш сандардын суммасы бул жерде болгон 4 сан болуп атат. B1, B2, B3, B4 ошондо 58 болуп атат. Бул жерде эми 58-ди 4кө бөлсө эме чыкпайт да. Экинчи же үчүнчү чыкпайт. Азыр колдонгон биздин методикабыз качан иштейт? Качан гана бул жерде так сандардын суммасы болсо гана иштеп калат экен. 58 кантип табабыз? Жөн эле теңдеме түзүп алсак болот. Мынаны x плюс 1, x плюс 2, x плюс 3 деп алсак болот. Ошондо төмөнкү теңдеме келип чыгат. Теңдемени иштеп коебуз. 4x жана 1, 2, 3, 6, 58. 4x 58 minus 6, 52. X 13. X 13 bolsa birinci sanımız 13. Keyinkisi 14, 15, 16. Emi A1, B4'ün summasını tapabız. A1 10, B4 16, 26. A5 bizde 14 plus B1 13. 27 bir geç 10 bolup kalat ekeni. B kolonkası. Dokuzuncu hesap. En çok 3 orunlu san menin en çok 1 orunlu sandın ayırması. En çok 3 orunlu san 999 minus en çok 1 orunlu san 990. En çok 2 orunlu san 99. En kichini 2 orunlu san 10. 10'u követ etkemiz gayrili 990. Kalınkalar beraber. 10'uncu ise 324 mingdi jönököy sandarga bölüp çıkışыбыз керек eкен. Başında 324 tili жазып чыгайын. 324'teki bölü turgan bolsok 162 dagı 2'ge 81. 81 bu 3'tün 4-cü derecesi sırası. Бұл жерде 3 нолик қалып кетті. Эмне кылабыз? Аны өзүнчө жазайын. 3 нолик 1000 деген. Бұл жерде 3 ондук бар да. Ар бир 10. Бұл 2 жерде 5. 3 жолу кайталанып жатат. Демек 2'nin kubu 5'tin kubu. Эми бириктирип жаза турган болсок, 2'nin бұл жерде 2'nin экинчи даражасы дагы 3-cü darajасы болгону 2'nin 5-ci darajасы көбөйтүү 3'tün 4-cüsü 3'tün 4-cüsü жана 5'tin kubu. A, B, C bizde эмнеде турат? Төмөн жагында турат. 2, 3, 5'tin summası кен. 2 plus 3 plus 5 beraber 10. M, N, K. 5, 4, 3. 12 bolup kalat.
12 чоң. Он биринчи эсеп. Санды 8-ге бөлгөндө калдык 5. Ушул эле санды 4-кө бөлсө канча болот? Оңой эле эсеп. Biz 5'ti ошол сан деп алалы. 5'ti 8'ge bölsök kaldık kayra эле 5 болот да. Ал эми 5'ti 4'кө бөлө турган болсок, 1 бүтүн калдыгыбыз кандай болот? 1 болот да. Мына калдык 1. Он экинчи эсеп. 77'nin kvadratı plus 33'tün kvadratı sаны кайсы санга калдыксыз бөлүнөт. Бул жерде 77'ni жазабыз. 7 жерде 11, квадраттан унутпайбыз. 33'tü болсо 3'tün kvadratı 11'din kvadratı деп алабыз. Ошондо 11 квадрат кашанын сыртына чыгарат. 7'nin kvadratı plus 3'tün kvadratı кашанын ичинде болот экен. 7 квадрат 49 плюс 9 болуп атат. 11 квадрат көбөйтүү 58. Азырынча көрүнбөй атат, бирок 11'дин квадратын 11 жерде 11, 58'de болсо 2 көбөйтүү 29 деп алсак болот. Ошондо мына эки санды көбөйтөбүз. 11 көбөйтүү 22 көбөйтүү 29. Bizde 22 var. Al деген биздин суммабыз 22'ge калдыксыз бөлүнөт деген. Бөлүнгөндө 11 көбөйтүү 29 чыгат. Он үч m натуралдык сан жана 3m квадрат плюс 4 жүп сан. Эгер 3m квадрат плюс 4 бул жүп сан болсо, 4 деле жүп санда. Жүп санга кандай санды кошсок, жүп болот. Сөзсүз жүп сан болуш керек. А бул жерде 3 бизде кандай сан? Так сан. Андай дегени m квадрат бизде сөзсүз жүп болуш керек. Ошону билип, эми варианттарды текшеребиз. 4m квадрат плюс 3 бизде канчага барабар боло алат? 4m квадрат плюс 3 текшеребиз. Биринчи вариант 199. 4m квадрат барабар 196, m квадрат барабар 49. Болбойт, себеби 49 бизде так сан болуп атат. 103 текшеребиз. 4m квадрат плюс 3 барабар 103. 4m квадрат барабар 100. m квадрат барабар 25. Туура келбейт. V'ni текшеребиз. 4m квадрат плюс 3 барабар 67. Анда 4m квадрат барабар 64. m квадрат барабар 16 болот экен. Мына m квадрат жүп сан болду. Ал деген биздин туюнтма 4m квадрат плюс 3 67-ге барабар болот экен. 14-нчи эсеп. Самат бассейнге 3 күндө 1 барат, Мурат 4 күндө 1 барат, ал эми Асылбек 5 күндө 1 барат. Алар бассейнде дүйшөмбү күнү жолугушса, канча күндөн кийин жана жуманын кайсы күнү жолугушат? Эми мындай маселелерде жөн эле эң кичик жалпы бөлүнүшүн таап койсок жетет да. Сандарыбыз кандай? 3, 4 жана 5. Сандар удалаш болгондуктан ойлонуп отурбайбыз да, ошо сандарды көбөйтөбүз. Удалаш сандардын ЭКЖБсы ушундай эле табылат. 60 болот. 60 күндө жолугушат. Демек 60 жума күнү. 15-нчи номер. АБЦ натуралдык сандар. АБ 19, БЦ 31 болсо, А минус Б плюс С'ны тапкыла. Карагыла. Б 2 жерде, ал деген Б бизде 1ге барар деген.
Emne üçün bir sırası жазып alatam. Себеби 19-31 bizde жөнөкөй сандар. Жөнөкөй сандарды 19 көбөйтө 1 же болбосо 1 көбөйтө 19 деп жазып алсам болот да. 1 19 жазсам бул жерде туура келбей калат. Ошондуктан ушул эле бир гана вариант. A 19, B 1, C 31. 18 49. On altıncı. X жана Y натуралдык сандар эгерде экөө бир убакытта жуп сан боло албаса, төмөндөгүлөрдөн кайсынысы дайыма жуп болот? Эгер X жана Y бир убакытта эме боло албаса, жуп болбосо, анда так болушу мүмкүн, так жуп болушу мүмкүн жана жуп так. Ошол 3 вариантты текшерип чыгыш керек. Текшериштин кереги жок. Мына карагыла. Бул жерде 6 турат. 6 бизде жуп санда. Жуп санды көбөйтөбүз. Жуп сан, так сан айырмасы жок, жуп болот. Ал эми 2 деле жупта. Жуп сандан жуп санды кемете турган болсок, кайра эле жуп сан келип чыгат экен. Г вариант. Мындай вариант жок болгондо айла жок, ар бир вариантты текшерип чыгыш керек болот эле. 17. P 4-нчы даражасы плюс 1 саны жөнөкөй сан болгондой канча P жөнөкөй саны бар? Эми жөнөкөй сандарды билебиз да. 2, 3, 5, 7, 11 жана башка. Жөнөкөй сандардын ичинде болгону бир гана 2 жуп сан. Ошо 2 жуп санды азыр мына ордуна кое турган болсом, 2-нин 4-нчүсү плюс 1 барабар 17 так сан жана 17 бизде канакай жөнөкөй болот. Жөнөкөй. Эми калган варианттарда 3-түн 4-нчү даражасы болобу, 5-тин 4-нчү даражасы болобу, так сандын даражасы плюс бизде так сан болуп атат да. Так сан кандай даражасы болбосун, так сан болот. Плюс дагы так сан. Ошондо жуп болуп калат да. Ой, мен азыр ката кетирдим мынаны. Ката эмес, жөнөкөй эле. Жөнөкөй. Бул жерде кандай болуп атат? Сан жуп чыгат дагы. Жуп сандар жөнөкөй боло албайт да. Себеби жуп сандардын бардыгы 2ге бөлүнүп калат. Ошондо бир гана ушундай пи 2ге барабар болгондо P4 плюс 1 саны жөнөкөй болот экен. Башка учур болбойт. 18. Өлчөмдөрү 6, 9, 12 сантиметр болгон кирпичтердин толук куб жасоо үчүн эң аз дегенде канча кирпич колдонсо болот? Бул жерде деле баякы бассейн маселесине окшоп эң кичине жалпы бөлүнүүсүн табабыз. 6, 9, 12. 6 бул 3 жерде 2, 9 3 жерде 3, 12 болсо 3 жерде 4. Ошондо 2, 3, 4. 3, 4 көбөйтө турган болсок, кандай болуп калат? 12 жерде 3, 36. Демек, кубтун бир ребросу, бир жагы 36 сантиметр болуш керек экен. Эми канча кирпич кетет? Бир жагына биз өлчөмдөрдү колдонобуз. Бир жагына 36 бөлü 6 кирпич кетет. Эми экинчи жагына 36 бөлü 9 кирпич кетет. Жана үчүнчү жагына 36 бөлü 12 кирпич кетет. Ушул штуктарды бири-бирине сандарды көбөйтүп коебуз. 6 чыгат. Бул жерде 4, бул жерде 3. 24, 3, 72. Ушундай өлчөмдөгү кирпичтерди
minimaldıq 72 kirpiçten kub jasasa bolot eken. 72. 19. Egerde 54 M2 sanı 6 orunduk san 4'gö bölünsö M sanın manilerin summaсын tapqıla deyip. Emi 4'gö qanday sanlar bölünöt? 4'gö mına akırkı 2 sıfrası bölünsö oşo sanlar bölünöt. Demek bu jerde 12 boluşu mümkün, 32 boluşu mümkün, 52, 72, 92. Başkaça aytkanda M'din orduna tak sanlar boluşu mümkün. M uşu sanlardın summası. 1, 3, summalarını tapqıla deydi. Ve M'di жазбайлы жөн эле summаны табат экен. Анда туура эмес болуп калат. 3, 5, 7, 9. Ошондо 25 болуp калат экен. B 25. Yirmanчы маселе. A, B жана C маршруткалары ирети менен 80 мүнөттө, 90 мүнөттө жана 120 мүнөттө бирден катташат. Ошто андай катташпайт да. Эгерде алар 8:00'da bir учурда жолго чыкса, кайра ошол жерден саат канчада жолугушат? Азыр мүнөттөр жөнүндө сөз кетип атат. Баягы бассейн, кирпичтерди эске алабыз жана эң кичине жалпы бөлүнүшүн табабыз. Ошондо 80, 90 жана 120 сандарын экинчи Б'сын табышыбыз керек. 8, 9 бизде удалаш сандар. Ошондо 8 жерде 9, 72. 0'ды койсок 720, 120 бөлүнөт. Демек 720. 720 получается мүнөттөн кийин эме кылат экен. Кайра эле бир убакытта дагы кетишет экен рейска. Ошондо 720 saatga emek kılıp koyuyoruz. Ötkörüyoruz. 720'nı 60'a bölüyoruz. Sebebi 1 saat 60 minut. Aşağıda 12 saat bulup kalatken 8:00'da reysке ketken bolsa 12 saat koşuyoruz. Kayra 20:00'da je bolbosu kechki 8'de bir vaqtda reysке чыгат экен. Ошо менен 4-чү тестти аяктадык. Сандар касиети боюнча тесттерди бүттүк.